Түркияда болгон жер титирөө, Кыргызстанда катталбайбы деп, кыргызстандыктар 2 күндөн бери ушундай бир ойлонуп жатабыз, түйшөлүп жатабыз. Кандай жооп бересиз? Туура, элди түйшөлтө турган, ойлонто турган маселе болуп атат. Биздин бордош Түркияда ушундай чоң кырсык болуп атат. Табигый өтө көптөгөн чыгымдар бул киши башына караганда да, курулушунан дагы. Бизде андай жер түрү болушу мүмкүн эмес. Бүгүнкү күнү биздин сейсмология институтундагы болгон маалыматтар биздин территорияда болушу мүмкүн эмес. Себеби мен түшүндүрүп берейин. Түркиянын географиялык жайланышы боюнча бизден башкача. Түркияда 2 плита бар, ошонун үстүндө Турция. Экөө тең подвижный деп, кыймылда. Бири-бирине каршы. Плиталар бири-бирине каршы. Ошол экөө тең кыймылдаган натыйжасында ошол кыймыл 2 плитанын жакындашкан аралыктарында чыңалууну, тектоника жыйып алган чыңалуу высвобождается, бошонот. Ошондо ушундай күчтүү жер тирелер сопровождать этет. Андан биз эмне үчүн мен айтып атам, как сотрудник сейсмологии, эмне үчүн айтып атам? Себеби бизде биздин географиялык жайгашышыбыз плита боюнча айырмачылыгы бар Турциянын жайгашышына караганда. Бизде түндүк жакта Казакстан плитасы турат, чоң, зор. Тигил жактагыдай эле 2 плитадай эле. Түштүк жагыбызда индийский плита. Казакстан плитасы кыймылсыз, неподвижный турат. Географиялык ситуация ушундай, геотектоникалык көрүнүш боюнча. Ал эми индийский плита биздин север, түндүктүгүбүздө жылып келатат. Мына ушул жылып келишүүнүн баары тең ошол жерде тектоникада жердин тектоникасында жыйналган энергияны акырындан бошоно баштайт. Чыңалуу бошоно баштайт. Ошол бошоно баштоо биздин сейсмология институтунда биринчиден бардык территориябызда сейсмологиялык бардык аппаратуралар коюлган. Бул кийинки акыркы 8-9 жылдын ичинде бардык ар кайсы мамлекеттен, өнүккөн мамлекеттерден сейсмикалык приборлорду жана башка геофизикалык приборду алып келип жабдылган. Мен мисалы үчүн сизге айтайын, мына сейсмологиянын кылган бир жумушун айтайын. Бизде 22 жылы биздин Кыргызстан жеринде мындай, Кыргызстан жеринде 9586 жер тирген. Эң майдадан чоңго чейин. Ошонун ичинен сезилүүчү жер тирөөнүн саны 183. Мындайлар чоңдор. Башкалар майда. Мындай караганда бүт территория Кыргызстан бар эле жер түрүн ачык экен деп маалымат көрүнүп атпайбы? Бул өтө керек маалымат, потому что ушул ар бир силкинүүдө энергия чыгып атат. Ушул жерде высвобождается. Мына ошондуктан бул жердеги ушуну карап туруп, мисалы үчүн бул 22-жыл болуп атат. Эми мына бир жак үстүбүздөгү январь айы мынакей. Январь айында бардыгы 890 жер түрү болду. Мына карадык ошол эле территория, караңыз. Эми мына береки жерде Ысык көлдүн түштүк жагында көбөйгөнү көрүнүп атат. Башка жерде кичине разреженный, то есть активность бар. Бизде мындай майда жер түрөлөр 4 балга чейин жер түрөлөрдү эл көбү сезбейт. Муну жана приборлор, жана бизде жабдылган приборлордун баары фиксирует этет. 4 балдан карата уже адамдар сезе баштайт. Мына ошонун ичине мынакей 6 эле ощутимый жер түрө билинди, 890 жер түрү. Мына 1 эле жылдыкы. 1 жылдын эмес, январь айы, 1 айдын. 1 айдын көрсөткүчү. Мына жыл боюнча карабайсызбы? Бул эмне үчүн керек? Бул биздин сейсмологдорго кайсы региондордо көп энергия чыңалуу бошоду, кайсы ошонун баарын каралап турат. Мисалы үчүн бир кездерде бизде 92-жылы Суу Самыр жер тирөөсүндө бул зонада жер тирөө болбойт деп чечилген. Ачык болгон мындай бул жерде. Анан болбой эле эмне болду? Жер тиреди. Причем разрушительный болду. Түштүктө болду 74 адам өлгөн. То есть кээ бир жерде бул жер тирөөнү алдын ала айтып, бул жерде мындай болот экен деген проблематикалык кыйынчылыкта болчу. Бир да мамлекет айта эле калды. Советтер Союзу мезгилинде сиз жакшы билесиз, бардык үйлөрдүн курулушуна көзөмөл өтө кылдат жүргүзүлгөн. Азыркы күндө Бишкекте кадам сайын курулуштар жүрүп жатат, өзгөчө жаңы конуштарда ошол курулуш боюнча билими бар деле, жогу деле колунан келишинче үйлөрдү салып жатат. Көзөмөл негизи кандай жүрөт? Анан ушул Бишкектеги сейсмикалык туруктуу үйлөр, туруктуу эмес деп аныктоо иштери негизинен кандай жүрөт?
мындай да бизде азыр биз бул физический бияктан алганда микрорайонирование деген бар. Бишкекте эле микрорайонирование кайсы жакта канча землетрясение болот, 9 балл, 8 балл, 10 баллга расчет кылып. Ошодон биринчи любой застройщик алганда алат, картаны алышат проектировщик, канча балл деп. Ошо баллга расчет кылынат. Арматурасы кандай, бетону кандай болуш керек, канча жерге заглубление, защемление депчи болуш керек зданияны. Анан көзөмөлдү мындай 3 адам непрерывно алып жүрөт. Ар бир этапты. Бул прораб, технадзор и авторский надзор деп. Бүт барында квалификационный сертификат деп. То есть алар билимдүү адамдар деген сөзү квалификационный сертификат. Значит, мындай баштаганда арматура эметкенде койгондо арматура. Бизде мындай понятие деген бар. Акт скрытых работ дейт. Көрбөгөн жумуштардын акты. Ошо актка 3 адам жоопкерчилик алып кол коюшат. Что бул туура проекттен коюлган. Бул арматура ошо проектте берген диаметр менен болгондой деп. Анан ар бир сварочный элементтерде азыр мындай наращивание колонна болуп келгенде арматура узундугу 11,75. Этажга бөлгөндө кайра кошконго методом наплавления дейт. Жана ванный сварка. Ар бир сварканы стыктарды текшерилет лабораторно. Что жакшы кылындыбы, жаман кылындыбы. Анан бетон келгенде биздин жарандар коркпош керек. Что сапаты жок депчи. Себеби бетон келдиби, ар бир миксер лабораториядан өтөт. Ар бир миксер. Ар бир миксерден кубикке прочность алат. Аны убакыт болгондо разрушающий метод деп пресс менен басат кубик. Канча маркасы соответствует, не соответствует деп. Экинчи, 28 сутка өткөндө бетон 100% прочность алды дегенде кайра лаборатория текшерет. Ошо бүт этаптарды, ар бир этаптарды бизде көзөмөлдөө, анын сапаты жакшы деп. Ошон үчүн бизде азыр контроль мындай, чын айтканда Советский Союзда дагы болгон, азыр биз андан тайган жокпуз, калтырган жокпуз. Бизде контроль, именно контроль, качество. Бизге мындай ошол курулуш көзөмөл процесси кандай жүрөт? Үй түшкөндөн тарта үй объект пайдаланууга берилгенге чейин бардыгын текшерүү сиздерде жүрөт да. Ошонун бардыгына мына Бишкекте күн сайын жаңы объекттер салынып атат, жетишеби? Адистер текшергенге. Мындай да биз ар бир фирма застройщик деген, застройщик жер ээси подрядчикти алгандан кийин өзү мындай подрядчик бул башка фирма. А заказчикте жер эменке ал технический надзор деген алат. Көзөмөлгө ар бир объектке специалист алат. Ал специалист мындай квалификационный сертификат деген бар. А сертификатты алганга 7 жыл иштеш керек. Билими болуш керек адам. Анан ошо билимдүү адам сертификаты менен бар. Проектировщикте авторский надзор дейт. Кандай эмени койгон. Ошон үчүн көрдүңөрбү, независимый заказчик коет өз технадзорду. Подрядчиктики эмес. Подрядчик корганда подрядчикти көзөмөлдөйт алар. И ошон үчүн мындай сапаты бар үйдөрдө. Азыр коркунуч мындай, что туура эмес курулду, эметпи? Жок. Канча көп болсо, ошончо бизде деле эме мындай айтканда специалисттер жетишет.